Assalamu alaikum, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 31 март 2024 жыл Москва шаарында өзгөчө күн болуп отурат. Москва шаарында Кара суу биримдиги коому, бул жерде 250дөй мекендештерибиз келди. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар, толук маалымат беребиз. Кара суу биримдиги. Такси Москва Казакстан. Чек арага күндө кечинде чыгабыз. DVD, TV, MP3 жана AUX. Биз менен ыңгайлуу 15 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан бери чек арада каттап иштеген адистер. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жоготуп алсаңыз, чек арадан жардам беребиз. Чалыңыз +7 980 423 68. Москва шаарындагы Москва областы боюнча Кара суу биримдиги коомунун төрагасы Шекербек Турдукулов агабыз жанында турат. Бүгүн ушунча 250 адамдын башын бириктирип, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ооз ачтырып, баарын башын бириктирип, ошо айыл өкүлдөрүн биргеликте ушул демилге көтөрүп, ушул агаларыбызга, аксакалдарыбызга, эжелерибизге мындай ооз ачтырып атат. Анда эмесе ушул азыркы Москва областы боюнча Кара суу биримдиги коомунун төрагасы Шекербек агабызга беребиз. Негизи Москва шаарында төрагалар эмне жумуш кылат десеңиздер, мен айтып өтөйүн. Москва ар бир районунун ушундай төрагалары бар. Булар ошо Москва областындагы ар бир райондон груз болобу, же орукшандар болобу, же көчөдө калгандар болобу, ушул төрага аркылуу айыл өкүлдөрү менен кеңешишип, колдон келишинче жардам берип, булар айлык албайт. Ушул төрагабызга дагы ыраазычылык билип, жакшы пикирлерди жаза кетиңиздер. Анда эмесе ушул Шекербек агабызга сөз берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Алла Тааланын улуу айы болгон Рамазан айы менен жалпы мекендештерди куттуктап кетем. Жалпыңарга ушу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таала ушу заманыбызга тынчтык берсин, бейпилдик берсин, ынтымак берсин, биримдик берсин. Мына көптөн бери күтүп даярданып келген бүгүн Кара суу Москва жана Москва областы боюнча Кара суу биримдиги коому уюштурган ооз ачар ифтарлык өтүп атат. Ушул ифтарлыкка даяргерчиликке салым кошкон, ифтарлык өткөрүүгө салым кошкон биздин абаларыбыз бар, инилерибиз, агаларыбыз, эже карындаштарыбыз бар. Аларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул бүгүн Кара суу биримдиги Кара суу районунун 76 айылы, 16 айыл өкмөтүнүн баардык аксакалдар, ар бир айынан аксакалдар келип атат, жаштар келип атат. Ошо бул максат Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн, айылдардын биримдиги үчүн жакшы бир иш-чара деп эсептедик. Ушул 16 айыл өкмөт өкүлдөрү бар. Ошолордун жардамы менен жеке демөөрчүлөр болду. Ошолордун жардамы менен Кудайга шүгүр, Аллахка шүгүр, мына бүгүн жакшы бир деңгээлде өтүп атат деп ойлойм. Ушу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушу Учкунбекке дагы чоң ыраазычылык. Мына кече жакшы ишкер кыран жигит деген сыйлык алдым. Рахмат. Сыйлыгын кулп болсун, дагы жакында алдыдагы жакшы ийгиликтерди жарата бер. Бул дагы Кара суулук өзүбүздүн инибиз. Ушу Кара суунун ар бир жакшылыгында кызмат кылып, Кара суунун кызматын кылып, жакшы атын чыгарып жүрөт. Ийгилик, Рахмат. Урматтуу мекендештер, ушул ооз ачарга салым кошкон ар бир мекендешибизге дагы Аллах ыраазы болгон болсун. Шекербек ага жогоруда айтып өттү. Ошолор дагы жакшы ниет кылып, ошо ооз ачтырга мен дагы салым кошоюн деген. Ушул жерде агаларыбыз, эжелерибиз атат. Ошолорго дагы Аллахым ыраазы болсун. Дагы аксакалдар, эжелерден, агалардан биз интервью алганга аракет кылабыз. Кара суу биримдиги. Урматтуу боордошторум, жердештер, бүгүнкү Алланын улуу күнү Орозо айында ушундай жакшынакай дасторконубузду жайып, эл өкүлчүлүктөрүн, дин өкүлчүлүктөрүн, кыргыз элинин ушул жерде уюткусу болгон асабадай аксакалдарыбызды чогултуп, Кара суу коомубуз бүгүн дасторконубузду жайып отурабыз. Туткан орозолорубуз баардыгыбызды кабыл болсун, Аллахым кабыл кылсын. Тилеген тилектерибиз орундалсын, заманыбыз тынч болсун. Ушул жерде элим жерим деген жалаң ушу элдин белдүү жигиттери, айымдарыбыз жүрөт. Элге алкыш алып берген дагы, элге дөөлөт алып берген дагы эркектен дейт. Эркектин дөөлөтү элдин дөөлөтү дегендей. Ушу кайсы жерде болбойлу, аман болойлу. Кыргыз элине ушу жакшынакай жетишкендик өзүбүздүн ак эмгегибиз менен бала чакаларыбызды багып, кыргыздын туусун, кыргыздын атын
эч качан төмөндөтпөйлү, дайым бийик көтөрөйлү. Түндүгүбүз бийик, туубуз бар. Кыргыз деген элдин кулундарыбыз, Кудай кааласа кыргыздын ата бабабыздан калган үмүттөрдү өчүрбөстөн дайым өзүбүздүн ордубузду билип, халал оокаттар менен бала чакаларыбызды багып, кадыр баркта элибиздин баркын көтөргөн жакшы инсандардан болойлу. Ушунчалык убактыңарды бөлүп келгениңиздерге мен өтө чоң ыраазычылыгымды айтам. Урматтуу аксакалдар, урматтуу элим, дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушканга Алла таалам мүмкүнчүлүктөрдү берип, ушундай жакшы күндөр көп болушун биз тилейбиз. Тынч болойлу бардыгыбыз. Алтындай убактыңарды бөлүп келгениңерге элимин атынан, аксакалдардын атынан, бир туугандарымдын атынан мен чын ыраазычылыгымды билгиземин. Амин. Урматтуу мекендештер, урматтуу аксакалдар, ошо баарыңыздарды ошол улуу Орозо айы менен өзүмдүн атымдан, элчиктин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол бүгүн Кара Суу коому бүгүн жашына ифтар уюштуруп атат. Ошол учурдан пайдаланып Кара Суу коомунун жамаатына, анын жетекчилерине, төрагасы Шекер мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Өзү Орозо айы бул берекелүү ай, бул күнөөлөр кечире турган ай, каалоо тилектер, дуалар кабыл боло турган ай. Ошол баарыбыздын ушул Орозо айында кылган дуа тилектерибиз кабыл болуп, күнөөлөрүбүз кечирилип, ошо Орозо айдан баарыбыз таза болуп чыгабыз деп ойлойм. Ошо эмки Кудай буюрса эмки Орозого чейин баарыбыз ушул тазалыкты сактап жүрөбүз деп. Биз бүгүн мына Москва жана Москва областындагы Кара Суу коому Оозо шаар аземинде отурабыз баарыбыз. Бүгүнкү мына мен айтам уюштуруучу тобуна баарынан дагы өтө чоң ыраазычылык билдиремин. Мынакей бул жерде эң чоң мегаполисте Кара Суу биримдиги бар. Кара Суу биримдигинин арасында Кара Суу аялдар кеңеши аябай сүйүндүрүп отурат баарыбызды. Анча-мынча спонсорлорубуз бар арабызда. Ошол эмне тилейбиз, ушу Рамазан айында баарыбыздын туткан орозолорубуз кабыл болсун, ар бир адам максатына жетсин. Алыста жүрөбүз, тынч аман Кыргызстаныбызга жетейли. Баарыбыз ошо аманчылык, тынчылык болсун. Баарына рахмат. Мына ифтарлык кылып, бир туугандай болуп, бардык Кара Суу эли келип отурат. Бир 200 адам. Мына кызмат кылган жигиттерге баарыңарга рахматка, мына учкункама ушундай бирдикте болойлу. Орозо туткан инсандарга, орозо тута албай калган инсандарга Аллахым ыраазы болсун. Орозобуз кабыл болсун. Баарыңыздарга амандык, тынч амандык каалайм. Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу жамаат, мына бүгүн Рамазан айында ифтарлык өткөрүп атабыз. Бул ифтарлыкты өткөргөндүн эң негизи биздин элибизде тынчылык болсун, ынтымак болсун, элибиз бирибизге алыс жерде жөлөк болуп жүрсүн деген максатты өткөрүп атабыз. Бул ифтарлыкты өткөргөндө Кара Суу биримдигинин төрагасы Шакирбек жана анын орун басарлары чоң салымын өткөрдү. Жана биздин мына жерде ар бир 15 айылдык өкмөттүн өкүлдөрү жана аксакалдары баары биригип, жана бул жерде айтып кетишибиз керек. Кара Суулук аялдар биримдиги өтө чоң жардам берди. Эми ушундай ифтарлыктар боло берсин. Бүт жакшы нерселерге жеткирсин бизди. Элибиз аман эсен болсун. Мына ушул жерде жалпы отургандардын ден соолук, үйлөрүндө бакыт ала, тапкандары бар жашыктарга жумшалат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жамаат, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктар, тынч аман отурасыздарбы? Ушул Кара Суу биримдигинин ифтарлыгына келдик. Мен Сабай айыл өкмөтүнө караштуу ынтымак айылынан болом, атым Мурат. Ошондой эле не дейсиз, эми баары жолу жакшы ниет, тилек айтып кетебиз да, орозоңуздар кабыл болсун, туткан орозоңуздар. Окуган намаздарыңыздарды Аллах кабыл кылган катарда кабыл кылсын. Рахман-рахим. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн мына Кара Суу коому ифтарлык өткөзүп атабыз. Баардык мусулман калкына туткан орозо кабыл болсун, иштериңе ийгилик, үй-бүлөлүк бакыт таалай. Алла таалам кийинки жылдарга, кийинки айларга жеткизсин. Илгерки заманда сахабалардын заманында
орозо туткандан кийин 6 ай дуа кылышкан экен да. Биздин дуабыз кабыл кыл деп. Анан кийинки жылга 6 ай мурун орозого эсен-аман жетели деп дуа кылышкан экен. Алла таалам бизге дагы кийинки орозолорго жеткизсин, тынччылык эсенчилик болсун, ишибизге ийгилик, орозоңуздар кабыл болсун. Assalomu alaykum jamoатына бүгүн Кара суу биримдигинин ифтарлыгына келип отурабыз. Аябай жакшы болуп атат. Ушу коомубуз өркүндөй берсин, ынтымагыбыз бекем болсун. Баарыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Кара суу биримдиги. Assalomu alaykum. Мен бүгүн Кара суу биримдиги коомунун жетекчилиги, төрагасы, орун басары жана ушул маданий иш-чаралар боюнча иш алып барган жетекчилердин демилгеси менен ошолордун уюштуруу иштери менен бүгүн Кара суу биримдиги коомунун ифтар ооз ачары болуп атат. Ушул ооз ачарга себепчи болгон, мындайча айтканда спонсор болгон бардык кара суулук жердештерибизге, анын ичинде ар бир айылдын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Бүт мусулман калкынын туткан орозосу кабыл болсун. Алла таала ушул Рамазан айында бардыгыбызга ушул орозону татыктуу кармап беришти насип этсин. Бардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Субхан Алла таалага чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салам дуалар болсун. Аллахым заманыбызды тынч кылгын, эрдитибиз токчулук, молчулукта кылгын. Ушул бүгүнкү кеченин Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн, Алланын ыйык Рамазан айында 12 айдын султаны болгон улуу орозо айында Алла таалам ушинтип Кара суу биримдик коомунун жамааты ушинтип ихсан кылып отурат. Ошол кылган ихсандарын Алла таалам чексиз ажыр соопторун жазган болсун. Кимде ким ушул жамаатка өзүнүн кошкон салымдарынын, кошкон иш-чараларына ушул Алла таалам ушу бекем ден соолук берсин, эки дүйнө бактылыгын берсин. Эмне тилек максат кылса, тилек максаттарын Алла таалам кабыл кылсын. Шу Алла таалам алыс жерде жүрөбүз. Алла таалам асмандан келген, жерден келген балалардан Алла таалам өзү сактап, Кыргызстаныбызга жакшы эсен аман жетүүгө Алла таалам өзү насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кара суу биримдиги. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу Кара суу биримдиги коому. Ушу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ихсандарыңыздарды Алла таалам өз даражасына кабыл кылсын. Дайым ушундай ынтымакта ак дасторкон үстүндө уюшумда отуруп жүрө берели. Ушу уюштуруучуларга чоң рахмат. Ушул жерде келип ар бир ооз ачып аткан момун мусулман орозосу кабыл болсун. Ассаламу алейкум, арбаңыздар Москва шаарында иштеп жашап жүргөн жердештер. Бүгүн орозо айынын куттуу күнүндө ифтарда отурабыз. Баарыбызды Алла таала кечирген болсун. Орозо айында билип кылган күнөөлөрүбүздү жана окуган намаздарыбызды кабыл кылсын. Бүгүн ушул Кара суу биримдиги коому ифтар өткөзүп бизди чакырган. Уюштуруучулардын баардыгына, спонсор болгон айыл өкмөт, айыл өкүлдөрүнүн баардыгына, эжелерибизге, агаларыбызга, иңдерибизге баарына ыраазычылык билдиребиз. Кылган жакшылыктарын Алла таала эселеп кайтарып берген болсун. Алланын улуу күндөрүндө, Рамазан айларында ушул жерде отурабыз. Алла таала ушу буйруп, ушул жерде насип кылып буйруган экен. Бардыгыбыз ушул жерге Алла тааланын буйругу менен келдик да. Алхамдулилля. Алла таала ушул Кара суу биримдигинин быйыл 6 жылдыгы болуп атат. 6-жылында отурабыз. Алхамдулилля, биринчи башталганда бир кичинекей эле болуп отурганбыз. Азыр мен көрүп алып туруп, мен ыраазы болуп атам. Ушундай Кара суу биримдигинин ушундай жайылтып, элге жардам бергени көрүнүп турат. Кыргызстанда дагы, элдин арасында дагы себеби ушул уюшкандыкта, элдерге жеткиргендикте жардам берүүдө Алла тааланын жардамы менен болуп атат да бардыгычы. Мына Рамазан айында ушундай кече жакында бул жактарда айтып кетти, ушундай кырсыктар болуп кетти. Ал дейт динсиздиктен дейт да. Пайгамбарыбыз айтат, эч качан дейт мусулман адам дейт, диндүү адам эч качан жамандык кылбайт дейт. Жаман сөздү сүйлөбөгүлө дейт, жамандыкты ойлобогула дейт. Менен дейт жакшы нерсени сурагыла дейт. Ошон сарындай Кара суу биримдиги коому дайым жакшылыктардын үстүндө, биримдикте, ынтымачылыкта ушундай өнүп өсө берип турган бир коом болуп
елдің қызметінде жүре берсін. Хасбуналлаху ни'мал вакил. Аллаху акбар. Амин. Аллаху акбар. Ырайымдуу, мээримдүү затсың. Басыр сыфаты менен көрүп туруучу затсың. Алим сыфаты менен билип туруучу затсың. Сенин рахматыңдан, сенин мээримиңен, сенин кудуретиңден үмүт кылып жакшылыктарыңды Алла Таала мына ушул жерде Кара Суу коому жакшы ниеттерди коюп, жакшы тилектерди коюп, жакшы максаттарды коюп, ифтар кылып, дастуркон жайып, Кур'ан окутуп отурат. Ушул кылынган жакшы амалдарга сага болгон кандай ниеттер болсо, кандай тилектер болсо, кандай максаттар болсо, Аллах өзүн кабыл кылгын. Аллах Таала өзүң ырайымдуу, мээримдүү затсың. Чындыгында биз сура десе сурашты деле билбейбиз. Бирок сен сурай турган нерселерден ашыкча берүүчү затсың Аллахым. Окулунган Кур'ан тилаваттан улуу хасыл сооптордо жараткан Аллахым. Адам атабыздан тартып бүгүнкү күнгө чейин өтүп кеткен калимекөй момун мусулман рухларына жана ошондой эле ушул жерде кол көтөрүп отурган бүт туугандарыбыздын жана аты аталган, аты аталбаган өтүп кеткен момун мусулман жана ушу Кара Суу коомунун аталарына, бабаларына өтүп кеткендерин Аллах Таала кабырларын нурдуу, ахиреттерин бейиш, жайларын жаннаттан кылышты Алла насип кылгын. Окулунган Кур'ан тилаваттын соопторунун берекетинен Аллах Таала өмүрлөргө берекет берген, ден соолуктарга саламатчылык берген, иштерибизге ийгиликтерди берген. Жараткан Аллахым жакшылыктын эч бир чеги жок, жакшылыктардын эшиктерин туш тараптан ачып берген. Жамандыктын да чеги жок, жамандыктардын туш тараптан эшиктерин жаап берген. Канча жакшылыктар болсо жакшылыктарга жанаштыргын, канча жамандыктар болсо жамандыктардан адаштыргын я Алла. Туура жолдон адаштырбагын, хидаят нуру менен нурландыргын. Үй бүлөлөрүбүзгө бактылуулук берген, жүрөктөрүбүзгө иман берген, жашоолорубузга дин берген, үй бүлөлөрүбүзгө бактылуулуктун нуру менен нурландыргын жараткан Аллахым. Бөөдө кырсыктан, асмандан, жерден, суудан, көзгө көрүнө көрүнбө келген оттон, балелерден, жолдон азгыруучу васваса кылган шайтан алейкелердин шарринен, жамандыктарынан Аллах өзүн куткаргын, Аллах өзүн сактагын, Аллах өзүн коргогун. Чындыгында биз сага муктажбыз я Алла. Өзүңдөн башка эч кимге бизди муктаж кылбагын. Кылган хайыр ихсандарыбызды, туткан орозаларыбызды, кылган дуаларыбызды, жакшы кылган сооп садакаларыбызды Аллах өзүн кабыл кылгын. Ушул кылган жакшылыктардын берекеттеринен урпактарыбыздан Аллах өзүнө сүйүп кулчулук кылган пайгамбардын сүйгөн үммөттөрү, ата бабалардын сүйгөн урпактары элине, жерине, мамлекетине патриоттук сезим менен кызмат кылган эр азамат даттыкайымдарды насип кылгын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина Мухаммади ва алихи ва асхабихи ажмаин. Жараткан Аллахым, кийинки Рамазан айына дагы ушундай агдастык конусунда аман-эсен жадырап жайнап жолугушты Алла өзүң насип кылгын. Бирахматике я архамар рахимин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум мекендештер жана Чынбай ТV YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Машина аламын, машина сатамын десеңиздер, биздин каналга катталыңыздар. Төмөнкү номерлерге байланышка чыгыңыздар. Бизде реклама бекер, метро стадиондо съемка болуп атат. Биз бир эле YouTube менен чектелбейбиз. Telegram, TikTok жана WhatsApp группаларда сиздердин машинаңыздарды болушунча сатканга аракет кылабыз.